Assalamu alaikum sүйүктүү угарманым. Оору жана шыпа китебинин 7-темасын окуп баштадык. Алгач биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн жакын адамдарыңызга бөлүшүп коюуну суранабыз. 7-тема. Ыраазы болуунун ден соолукка таасири. Чындыгында психологдор психикалык оорулардан сак болуунун жана айыгуунун бир гана жолу бул ыраазы болуу экенин айтып келишет. Ар бир адам өзүнө, күнүмдүк абалына, айлана чөйрөсүнө, ата-энесине, аялына, күйөөсүнө, балдарына, бир туугандарына, тууган уруктарына, досторуна, коңшуларына, коллегаларына, өз элине ыраазы болууну адат кылыш керек. Нейролингвистикалык программалоо илиминин адистери бүгүнкү күндө эң көп ийгиликке жетип бактылуу, тынч жашаган, ден соолугу чың, узун өмүрлүү адамдар булар өзүнө, айлана чөйрөсүнө, тапкан ырыскысына жана тагдырына ыраазы болуп жашагандар экенин далилдеп жатышат. Ыраазы болгон адам кечиримдүү да боло алат. Ошондуктан ар бирибиз ыраазы болууну адатка айлантсак, Кудай буйруса, биз да келечек жашоодо, үй-бүлөдө, окууда жана иштерибизде көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Психикалык оорулардан таза болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү аз, мааниси терең, пайдасы көп болгон төмөнкү дубаны эрте менен кечинде айтып жүрүүгө буйруган. Дуба экранда көрсөтүлдү. Анын кыргызча мааниси: Аллах Тааланы Раббим деп, исламды диним деп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарым жана элчим деп ыраазы болдум. Көңүл буралы. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дубаны эрте менен кечинде айтып жүрүүгө буйруган? Эмне үчүн? Же мында бир сыр барбы? Азыркы илим тактагандай, аң сезим менен аң сезимдин түпкүрү экөө эң жакын болгон учуру адам уктап баратканда жана эрте менен ойгонгон мезгилге дал келет. Ошондуктан мээ менен аң сезимдин түпкүрүнө туура көрсөтмө бериле турган бул эки убакытка терең маани бер. Анткени ушул убакытта гана биз мен ыраазымын деген программаны мээбизге туура жөнөтө алабыз. Аллах Таала берген тагдырга ыраазы болуу бул анын берген ырыскысына, азыркы күндөрүнө, жашап жаткан жашообузга ыраазы болууну билдирет. Биз дем алып, кулагыбыз угуп, көзүбүз көрүп, бутубуз басып, акыл эсибиз менен жүргөнүбүзгө Аллах Таалага ыраазы болушубуз керек. Анткени мунун баары Аллахтын буйругу менен гана кыймыл-аракетте болот. Биз күн сайын, ар бир саат сайын жараткан Кудай Тааланы эстеп, ага мактоо шүгүрчүлүктөрдү айтып, ага ыраазы экенибизди билдирип турушубуз керек. Себеби Аллах Таала бизди сулуу келбетте жаратты. Бизге ден соолук, адал ырыскы берди. Адалдан арамды, жакшыдан жаманды ажыратып, туура жашообуз үчүн бизге ислам динин берди. Бизди чыныгы бакыт жолун көрсөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн кылды. Жүрөктөрүбүз дайыма Аллахка ыраазы болууну адат кылмайынча, ыймандын даамына, жүрөктүн тынчтыгына жана бейпил турмушка жете албайбыз. Биз Аллах Таала берген ислам динине, Мухаммад пайгамбарыбызга жана ыйык Куран китебине ыраазы болушубуз керек. Анткени мунун баары бизге ыйман, ден соолук, бакыт, мээрим, береке, ырыскы, шыпа, кубаныч, байлык алып келе турган нерселер. Мындагы эң негизги нерсе ыраазы болуудан жүрөккө тынчтыктын келиши. Эгерде жүрөгүбүз тынч болсо, анда биздин клеткаларыбызга кайрадан жалаң гана позитивдүү информациялар келе баштайт. Бул иммунитетибизди бекемдеп, бизге ден соолук берет. Ошондуктан ар бирибиз Аллах Таала мага дайыма жакын деген сезимде болуп, Аллах жөнүндөгү көз караштарыбызды оңдоого тийишпиз. Аллах Таала биздин ар бир кылган кыймыл-аракетибизди көрүп, ар бир алган демибиз, сүйлөгөн сөзүбүз менен оюбузду билип турат. Дарыгерлер менен психологдор тактагандай, өзүн өзү өлтүрүү, үмүтсүздүк, депрессия,
көңүл калуу, тынчсыздануу сыяктуу көптөгөн психикалык оорулар адамдын өзүнө жана тегерегине наразы болушканынан келип чыгат. Бул ооруларды дарылоо жеңил. Эгерде биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда жогоруда бизге үйрөткөн дубаны чын жүрөктөн айтып, маанисин түшүнүп, ага амал кылсак, Кудай буйрузда бул көйгөйлөр өзүнөн өзү чечилип кетет. Жамандыктардан сактануу үчүн окулуучу дуба. Дуба экранда көрсөтүлдү. Кыргызча мааниси: О Аллахым, мен жаман нерселерди угуудан, кароодон, сүйлөөдөн жана жүрөк оорулары менен зынаанын жамандыктарынан сактоону сенден сурайм.